мусулман абалда гана өлгүлө. Ал Имрон сүрөсү 102-аят. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтабыз. Андан соң жашоодогу мугалимибиз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттарды айтабыз. Ассаламу алейкум урматтуу Кыргызстан, кыргыз журтум, кыргыз элим. Эфирде Марва жана Аян телеканалдарында чыгып аткан Раян теле долбоорунун кезектеги чыгарылышы кызматыңыздарда Акчолтой Аскарали болом. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына Аллах Тааланын насип кылган экен орозонун 30 күнүн болжолдоп, ушул Раян теле долбоорунун алкагында буга чейин көптөгөн кызыктуу темаларды назарыңыздарга сунуштап келдик. Бүгүн буюрса, назарыңыздарга дагы бир актуалдуу деп эсептелген өзүнчө бир кызыктуу темалардын катарын толуктаган бир маселе жөнүндө сүйлөшөлү деп чечтик. Бүгүнкү студиябыздын коноктору ушул дин таануу тармагында, дин үйрөнүү тармагында жана ушул коомду изилдеп, ушул коом муктаж болуп жаткан маалыматтарды диний мунарадан туруп берүүдө ушул тармакты изилдеп жүргөн биздин агаларыбыз студиябыздын коноктору болмокчу. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Студиябызга куш келиптирсиздер. Биздин бүгүн конокторубуз Ислам онлайн KG YouTube'дагы медиа порталынын негиздөөчүсү, жетекчиси Эрланбек Нусупбаев агайыбыз. Ассаламу алейкум. Жана ошондой эле Манас университетинин бүтүрүүчүсү, теология факультетин аяктаган теолог Уланбек Калмырза болду. Эфирге чейин сиздерге айттык, ушул бүгүнкү маегибиз бир диалог иретинде ага энелердин сүйлөшүүсү болсун дедик. Жеңилирээк колдон келишинче бүгүнкү мындай бир реалдуулук жана ошол реалдуулукка берилген бир баалар, жөнөкөй бир карапайым сүйлөшүү болсо деп ниет кылып атабыз. Буюрса иншалла, Аллах насип этсе, ушул ата энени урматтоо боюнча сүйлөшөлү дедик. Ата энени негизи кыргыз эч качан көчөгө калтырган эмес. Тарыхыбызга назар салсак, ата энени эч качан каарылар үйүнө алып барып салган эмес. Ата энеге болгон урматта кыргыз элине эч ким жеткен эмес. Бүгүнкү маданиятыбызга карап, чыныгы кыргыз ойлоп отуруп таң калыш керек да. Анткени арабтарда жок маданият бизде бар экен да. Мына ушундан улам дагы айтайын дегеним, бүгүн ата энелерибиз каарылар үйүндө калып кетти. Бүгүн ата энелерибизге болгон мындай бир сый урматтан бир топ алыстап кеттик. Сиздерде кандай пикирлер бар? Ушул абалга туш болушубузга эмне себеп деп ойлойсуз, Эрлан байке? Негизги Ассаламу алейкум. Бул негизи түпкү проблема, коомдогу негизги проблемалардын түпкү чыгышынын түпкү себеби бул динден алыстоодон чыгат. Мисалы, биз айтабыз да, Кыргыздын салтында ата энеге урмат кылуу бул биздин каныбызда бар. Бирок могул акыркы тапта, мисалы акыркы учурда ата эне менен баланын ортосундагы проблемалардын түпкү чыгышынын себеби бул динден болгон алыстыктан болуп атат. Эгерде адамдар динден алыстай турган болсо, анда коомдогу проблемалар да ошончолук көбөйө берет. Канчалык алыстаган сайын ошончолук көбөйө берет. Сиздин оюңуз кандай? Бисмиллахиррахманиррахим. Албетте Эрлан байкенин айтканына да кошулам. Ошон менен биргеликте азыркы бул сиз өзүңүз айтып өткөндөй, мындай нерсе мурунку доорлордо, мурунку замандарда болбоду эле, таштабады эле эч ким. Бирок акыркы учурларда ушундай учурлар болуп жатат да. Себеби бул менин жеке көз карашымда бул сырткы биздин жат болгон маданияттын таасирлери, ар кандай медианын, интернеттин жана башка ар кандай фильмдерден улам алган таасирлер сырткы маданияттардын таасиринен калып ушул нерсеге барып жатышат да. Себеби башка элдерде, башка маданияттарда ата эне менен баланын ортосуна бир объект катары бир мындай эле каралагандыктан
алар дагы өзүнүн жанын багат, бала дагы 18ден өткөндөн кийин өзүнүн жанын багыш керек, андан кийин милдеттүү эмес деген бир түшүнүктү жашайт да башка улуттарда, башка элдерде. Ошондой түшүнүк дагы тилекке каршы биздин коомго, биздин маданиятка, биздин журтчулукка келгенден улам бул нерсе дагы жайылып жатат да. Бирок бул нерсени жайылып жатат маселени көрдүк, бирок өзүбүздүн диний баалуулуктар менен, улуттук баалуулуктар менен бул нерсени алдын алса, азайтса, жойсо болот. Сөзсүз. Себеби бизде булак бар да. Булак бар, каймагыбыз бар. Бул нерсени жойсо болот. Аябай жакшы маселени айттыңыз да, Батыш өлкөсүндө ата эне менен баланын ортосунда диалог жок бүгүн. Бүгүн чайда дагы бир отурушу кыйын, отурса дагы бала өзүнүн телефонун бир карап, бир сүйлөшүү жок, телевизор көрүп аткан, музыка угуп аткан, же башка нерсе окуп аткан, билип аткан дегендей. Мындай айтканда, ортодогу туугандардын карым-катнышы, сүйлөшүү эмеси жок да, мындай бир байланыш жок болуп, ушундай бир жаман тенденция жүрүп атат. Улам мырза айтып атат, ушул нерсенин бизге ошол жаман терс маданияттын бизге кирип келишин алдын алсак болот деп атат да. Бүгүн дин мындай адамдын жашоосундагы бардык проблемаларынын чечимин бере алган бир уникалдуу, бир Аллахтын бир бизге берген долбоору десек болот да. Мына ошол жерден кандай нерселерди көрүп турасыз Эрлан байке? Канткенде биз ошол нерсени алдын алып калсак болот? Диндин кайсы бир тармактарын колдонсок болот? Же кандай бир практикалык кеңештериңиз? Эң негизги нерсе бул адам, мисалы Аллах Таала пендени жараткан. Анан пендеге кайсыл нерсе пайда берет, кайсыл нерсе зыян берет, анын жашоодогу оордун кайсыл учурда табат, мына ошону дин толук түрдө түзүп берген. Мисалы, эгерде биз акыркы бир 15-20 жылдын аралыгында мисалы дин жаңыдан жанданып баштады. Ага чейинки мисалы Батышты эле алайлы. Батыштын түпкү чыгышынын негизги проблемасы эмне десе, булар адамдагы баалуулуктарды баалай билбейт. Мисалы, аларда жөн гана мисалы ата эне адам катары бааланган болсо, ислам дининде ата эне бул өзгөчө бир орунга ээ болгон адам катары бааланат. Статусу башка. Статусу башка. Мисалы, Аллах Таала Куранда айткан го, Аллах Таалага ибадат кылуу менен ата эненин ортосун бирдей тең деп айткан. Мисалы, Куранда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия ва бил валидейни ихсана" деп. Аллах Таала сага буйрук кылды, сенин Раббиң сага буйрук кылды, сен Аллах Таалага шерик кошпо, жалгыз Аллах Таалага гана ибадат кыл, жана ата энеңе жакшылык кыл деп буйруду. Бул жерде мисалы адам динге кайта турган болсо, исламга кайта турган болсо, диний баалуулуктарды кайрадан жанданта турган болсо, анда ал ата эненин орду дагы ошончолук көтөрүлөт. Эгерде биз адамзат коомчулук дегеле динден алыстай турган болсо, анын алысташы ата эне менен баланын ортосундагы аралыкты, мамилени алыстатат. Ошон үчүн коомдогу мындай проблеманы чечиштин эң негизги түпкү нерсеси бул коомчулукту диний тарбия деп айтпайм, ыйман менен тарбиялаш керек, ыйман негиздери менен тарбиялаш керек. Ошол диний баалуулуктарды кайрадан жандантыш керек. Анткени дин ата энени өз ордуна коет, баланы өз ордуна коет. Үй бүлөдөгү ар бир мүчөнү, мисалы аялдын өзүнүн ордуна коет, балдарды өзүнүн ордуна коет. Ар бирине өзүнө милдетти жүктөйт. Мисалы, баласына айтат: "Сен ата энеңди урматта." Атасына айтат: "Сен балаңа татыктуу деңгээлде тарбия бер." Эгерде мисалы аял боло турган болсо айтат: "Сен моногул күйөөңдүн ата энесин урматта" деп. Баланын ар бир адамдын өзүнө тийиштүү деңгээлдеги милдеттерин жүктөйт дагы, мына ошол милдеттерди кескин түрдө талап кылат. Эгерде сен ушуну аткара турган болсоң, коомдо тынчтык пайда болот. Адамдардын ар бир үй бүлөдө бактылуулук пайда болот. Ар бир үй бүлөдө тынчтык болот. Ар бир үй бүлөдө мисалы ата эне менен баланын ортосунда проблемалар өзүнөн өзү жоюлат. Эмнеге десе, ар бир адам өзүнө тийиштүү милдеттерди, талаптарды аткарыш керек. Ата атадай болсо, бала баладай болсо, эне энедей болсо. Эми биз коом жөнүндө сүйлөштүк да, үй бүлөнүн ичи кайра келели. Да бир ушул нерсени байкаган бир тааныштарыбыз айтты да. Эмнеге биз ата энебиздин ыраазылыгын алышыбыз керек, өзгөчө энебиздин ыраазылыгын алышыбыз керек. Мындай үй бүлөгө карай турган болсок, эгер бала, жигит
динибизде айтылат го, бейиш эненин таманынын астында. Ким энесинин ыраазылыгын алган болсо, ал Аллахтын ыраазылыгын алган деп эсептелет. Эгер ошол адам бейиштин изин же дарегин энесинин таманынын астынан эмес, аялынын ыраазылыгына койгон болсо, аял эч качан ыраазы болбойт экен күйөөсүнө. Албетте ыраазы болот. Кандайдыр бир жылуу сөздөргө, берилген белекке, дагы башка бир нерселерге эркектин кылган курбанчылыгына албетте аялы баалайт, ыраазы болот. Бирок негизинен ыраазы боло бербейт экен. Аны бат эле унутуп коет экен. Аялыбызга бир кызмат кылсак, аялыбыз аны бат эле унутуп коет экен. Бирок ыраазы болот, бирок унутуп коет. Негизинен ыраазы болбойт экен. Ошол эле учурда энебизге бир жылуу сөз айтып койсок, жөнөкөй эле. Эне жакшы эс алып турдуңузбу? Апа жакшы эс алып турдуңузбу? Апа кандайсыз, жакшысызбы? Же болсо бир баалуу нерсе, көйнөк алып берип кой. Жолук алып берип кой. Же бир жөнөкөй эле бир нерсе алып берип койсоң, эне аны аябай көп көрөт экен. Эне аябай ушундай бир менин уулум мага көйнөк алып берип атат, менин уулум мага ушундай жылуу сөз айтты деп, баланын кичинекей эле бир кылган эмгегин эне абдан чоң көрөт экен. Ошол эле учурда ошол энебизди карап көрөлү, атабыз менен болгон мамилесинде. Атабыз биз бир көйнөк алып берип койсок, энебиз бизге аябай ыраазы болду да. Бирок атабыз канча жылдан бери энебизге кийим кийгизип, тамак ашын алып берип, башка дагы шарттарды түзүп берип, кызмат кылып келатат. Эгер биз заматта бир пикир келиш болгон болсо, баягылардын баары унутулат. Сен дайым ушундайсың деп башталат да. Мындан улам Аллахтын рахматы дагы ушундай экен. Биз баягы энебиз бизден ыраазы болуш өтө жеңил экен. Ал эми биздин аялыбызды ким ыраазы кылат десе, анын балдарын. Биздин балдарыбыз аны ыраазы кылат, энесин бейиштин ачык ичинде билгенден улам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да ушул эне менен, ата эне менен болгон байланыштарында, мамилесинде кандай хадистер, кандай аяттар бар? Пайгамбарыбыз негизи сен айтып кеткен проблема. Мисалы, мен жана айтпадымбы? Ар бир адам өз ордун тапса, өз милдетин аткара турган болсо, коомдо бир бейпилдик пайда болот, бир тынчтык пайда болот, үй бүлөдө бир жаңжалдар өзүнөн өзү жоюлат. Мисалы, азыркы эгерде динден эле алыстай турган болсо үй бүлө, мисалы мен турмушта көп көрөм, кайсыл үй бүлөдө жаңжал чыгып атса, кандай бир проблема болуп атса, анын түпкү себебин бир гана нерсе менен айтасың да. Бул проблеманы бир гана дин менен чечебиз депчи. Дин менен чечебиз дегенде кээ бир адамдар туура эмес көз карашта кабыл алышы мүмкүн. Мисалы, дин десе, кээ бирлер мисалы мечитти элестетиши мүмкүн, же намазды элестетиши мүмкүн, же бир хижабты, же бир сакалды элестетиши мүмкүн. Жөн гана бир калыптанып калган бир ибадаттарды эле элестетет да. Дин деген нерсе бул адамдын жашоосу да. Дин деген бул адамдын жашоо образы. Сен аны менен жашашың керек. Сен мисалы тургандан баштап ошол үй бүлөдө болосуңбу, көчөдө болосуңбу, ишиңде болосуңбу, окууңда болосуңбу, кайсыл жерде жүрбө, кайсыл коомдук жерде жүрбө, сен дин ошол жерде сенин ордуңду белгилеп койгон. Мисалы көчөдө сен өзүңдү мындай алып жүр, үй бүлөңдө мындай алып жүр, ата энеңе мындай сүйлө, ата энеңдин ордун бил, ата энеңди урматта деп. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбызга бир адам келет дагы, пайгамбарыбызга сурайт да: "Я Расулалла, адамдардын арасынан менин эң жакшы мамилеме татыктуу ким?" дегенде, пайгамбарыбыз айтканда энең деген. Энең дейт. Андан кийинкиси ким дегенде, пайгамбарыбыз дагы энең дейт. Андан кийин дагы, андан кийинкиси ким? Андан кийин ким менин эң жакшы мамилеме татыктуу деп сураганда, энең дейт. Андан кийинкисичи дегенде, атаң деген да. Алымдар айтат, эмне үчүн энени 3 жолу айтты дагы андан кийин атаны айтты. Эмне үчүн эненин даражасы атаныкынан бийикпи десе, эненин, баланын энесинин алдындагы акысы атасына караганда 3 эсе жогору турат. Атасына караганда 3 эсе жогору турат. Анткени энеси аны боюнда көтөрдү, кыйынчылыгын тартты. Аны уйкусунан калып, аны кичинесинен чоңойтtu. Андан кийин ал чоңой, ал тиги төрөлгөндөн кийин аны тарбиялады, анын кыйынчылыктарын тартты, анын жанагындай ооруган болсо ал уйкусуз түндөрдү өткөрдү, чоңойду, ойлонду. Кыскасы эне
бала боюна бүткөндөн баштап өмүрү өткөнчө баягы жүрөгүндө алып жүрөт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эненин акысын атанын акысына караганда жогору койгон. Ошон үчүн айткан, сен энеңди сыйла, энеңди сыйла, энеңди сыйла, андан кийин атаңды сыйла деп. Жогоруда бир аятта айтып өттү, Эрлан мырза, Аллах Таала ширк кылбагыла, андан кийин эле ата энеңердин акысын бергиле. Ата энеңердин деди? Ооба. Ата энеңерге жакшылык кылгыла. Ата энеңерге Ширк биз билгенден диндеги эң чоң күнөө да. Жана динден эң биринчи талап кылынган нерсе дагы ошол ширк кылбоо. Башкача айтканда, Аллахтын өзүн гана таанып, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылып, ага бир шерик кошпоо. Эгер ширк кылган өтө чоң күнөө деп эсептелет. Эми андан кийин эле эненин мындай бир ата эненин ордун баса белгилөө, бул дагы бир ошол кандай түшүнсө болот ошону? Ошончалык бийик даражада деген да бул, Бул жерде Аллах Таала мисалы өзү шариятта ширк кылуу маселеси. Шариятта ширк кылуу эң чоң күнөө. Мисалы адамзаттын бул дүйнөгө жаралышынын түпкү максаты Аллах Таалага ширк кылбастан жалгыз өзүнө гана сыйынуу. Жалгыз өзүнө гана сыйынат, жалгыз өзүнө гана бүткүл сыйынууну, бүткүл сүйүүнү, бүткүл кылган ибадаттарын, бүткүл кылган жакшылыктарын Аллахтын ыраазылыгы үчүн гана кылат. Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынат. Эми эң улуу адамзаттан талап кылынган нерсе ушул жалгыз Аллах Таалага сыйынуу болуп атпайбы? Аллах Таала жана Куранда айтты, ширк кылбагыла деп. Ширк кылбагыла деп эле андан кийин вабил валидейни ихсана деди. Ата энеңерге жакшылык кылгыла. Эми алымдар айтат, бул жерде шарияттагы адамдардан эң талап кылынган нерсе эмне десе, Кудай Таалага сыйынуу деп атат. Эми адамдарга эң тыйылган нерсе эмне десе, бул ширк болуп атат. Эми ушул эки талап кылынган нерсе менен катарлаш келген нерсенин эмне үчүн катарлаш койду десе, ата эненин диндеги дег эле адамдын жашоосундагы орду чоң деген нерсе. Аллах Таала өзүнө сыйынууга теңеген эч бир ибадат жок. Бир гана ата энеге жакшылык кылууну теңеген. Мисалы, мага Аллах Таала сага буйрук кылды, менден башка эч кимге сыйынба, жана ата энеңе жакшылык кыл деди. Ата энеге жакшылык кылуу деген нерсе Аллах Таалага ибадат кылуу менен теңдеш нерсе. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айткан, ата энеңдин ыраазылыгы бул Кудайдын ыраазылыгы. Ата энеңдин нааразылыгы бул Кудайдын каары. Эгерде сен Кудайдын ыраазы кылам десең, ата энеңди ыраазы кыл. Эгерде сен Кудайдын каарына калам десең, анда ата энеңдин алдындагы милдеттериң аткарба. Мындайча айтканда, эгерде ким аткарбай турган болсо, ал Кудайдын каарына калат. Пайгамбарыбыз ата эне жөнүндө өтө көп хадистерде айткан. Мисалы, ата энең сен бул бейиштин дарбазасы дейт. Кааласаң аны сындырып сал, кааласаң аны тургузуп ал дейт. Эгерде сен бул дүйнөдө ата энеңдин алдындагы милдеттериңди аткара турган болсоң, ата энеңдин алдындагы шарият талап кылган сенин ошол милдеттериңди аткара турган болсоң, анда сен бейишке киресиң. Эгерде сен Аллахты ата энең алдындагы милдеттериңди аткара турган болсоң, анда сен Кудайдын алдында улуу сооп сыйлыктарга жетесиң. Эгерде сен ата энеңди бул дүйнөдө ыраазы кыла турган болсоң, анда сен акыретте Аллах Тааланын ыраазылыгына жетесиң. Деги эле мисалы ата энеге жакшылык кылуу, пайгамбарыбыз башка бир хадисинде айтат, эгерде сен өмүрүңдүн узун болушун, узак болушун кааласаң, мисалы узун өмүр сүргүң келсе, ырыскыңдын берекелүү болушун каалай турган болсоң, анда ата энеңди сыйла деген. Ата энеңди сыйла. Алла ыраазы болсун. Мындай ыраазычылык боюнча Эрлан байке айтып өттү да. Ошол ата эне өзү мындай бир ата өзгөчө эне, мындай бир балам ата эне ыраазысызбы деп сурап көрсөңүз керек сизде эле. Үчөөбүздүн альхамдулилля ата энебиз аман эсен. Кудайга шүгүр. Сурасаң эч качан мен сенден наразы эмесмин дейт. Наразы эмесмин дебейт. Дайым ыраазымын дейт. Эми ошол ыраазычылык, нааразычылыгын мындай бир кантип байкаса болот? Сиз мындай бир күнүмдүк жашооңуздан, практикаңыздан айтсаңыз, сизде бир уул катары. Ушундай учурлар болду беле? Ооба.
сиз айткандай эле биз дагы ата энебизден менден ыраазысызбы дегенде дайыма эле ыраазымын деп жооп беришет да негизинен. Эми балам көңүлү чөкпөсүн депчи, нааразы болсо деле. Бирок менин жеке практикамда, өзүм нерсемде ата энени көбүнчө ыраазы болгондугун мондайдан билсе да болот. Ошо ата энең жакшы көргөн ата энеңдин достору, ата энеңдин туугандары, ата энең мамиле кылган адамдар менен жакшы мамиледе болсоң, алар менен жакшы мамиледе болсоң, ошолордун урматы деп аларга жакшы мамиле кылсаң, менин урматым үчүн ушул нерселерди кылып атат деп ата энелер, апаларыбыз, аталарыбыз балдарынан ыраазы болот экен. Анын үстүгө анын чөйрөсүндөгү тааныштары дайым анын баласы тууралуу жылуу пикирде болсо, ата эне албетте кубанат да. Ооба, ошондой болот. Болгондуктан баягы тирүүсүндө дагы өткөндө дагы атам өлсө өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн дейт го. Бул дүйнөнү өтүп кетсе деле ошонун ата эненин достору, тааныштары, алардын курбулары менен, алар менен мамиле түзгөн адамдар менен жакшы мамиле кылган болсо дагы ошол баланын ата энеге болгон бул кызматы, ошонун ыраазычылыгына жетүүчү бир жол. Бул нерселер дагы маанилүү. Бирок биз жашоодо мындай нерселерди да көрөбүз да, мисалы ата энеге жакшы мамиле кылып, бирок атанын досторуна же туугандарына жакшы мамиле кылбасак, бул ошондой учурлар да болот да. Бирок жок, андай эмес. Ата энеңе да жакшы мамиле кыл, бирок анын достору менен, анын курбулары менен, анын туугандары менен да жакшы мамиле бол. Ошол нерседе гана сага ыраазы болот. Рахмат, биз телегөрүүчүлөргө эскерте кетели. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен түз эфир аркылуу байланышта эфирибизди уюштуруп жатабыз. Бизге байланышка чыксаңыздар болот. 91 70 70 телефон номерларын терип, студиянын конокторуна суроолорду узатып, өзүңүздүн сурооңузга жооп алсаңыз болот. Биз берүүбүздү уланта берели. Эрлан мырза, мындай бир жанагы эле суроону сизге бергим келип турат да. Адатта нааразымын деген энелерди угуш, мен билбейм, жакында эле мына социалдык тармактарда өтө көп чыгып кетти. 10 баланын энеси көчөдөгү бир таштанды унаада жашайт экен деп. Ошол киши деле өзүнүн балдарына өтө нааразычылыгын деле айта берген жок да. Мындан улам бир суроо жаралат да. Эненин ыраазылык же нааразылыгын кантип байкаса болот? Же ата эненин дейли, энеге көп басым жасай бербей. Анткени атанын дагы өзүнүн даражасы бийик өтө. Аны эми эне эч качан айтпайт. Мен баламдан нааразымын деп. Анткени эненин сүйүүсү бул адамдан бир башка бир нерсени талап кылбайт да, бир мындай бир себеп болуп, мисалы кээ бир мисалы адамдардын ортосундагы бири-бирине жакындыкты карай турган болсок, же бири-бирине болгон күйүмдүүлүктү карай турган болсок, көпчүлүк учурда бир нерсеге байланат. Мисалы бир мансаптуу адамды адамдар көпчүлүгү жакшы көрсө, анын мансабы үчүн жакшы көрүшү мүмкүн. Же бир сулуу, келбеттүү адам болсо, аны бир келбетине карап жакшы көрүшү мүмкүн. Байлыгы болсо, байлыгына карап жакшы көрүшү мүмкүн. Бирок ата эне чындап карай турган болсок, сенин бул дүйнөдө бар экендигиң үчүн эле сени жакшы көрөт. Сенин ошол көзүң аман, башың аман. Ата эне баладан эч нерсени деле күтпөйт. Балам жашоодон өзүнүн ордун тапсын. Ушул балам бул жашоодо өзүнүн бир милдетин аткарып, ордун таап, мындай коомчулукка бир пайда алып келген бала болсун деп, ошону гана үмүт кылат. Ата эне сен мага бул нерсени кылышың керек, тигини кылышың керек деп талап кылбайт. Бирок бала ата эненин алдындагы милдетин аткарбай, анын бир кандайдыр бир кейите турган болсо, же анын бир суранган нерсесин аткарбай турган болсо, бул эненин жүрөгүнө бир сокку сыяктуу болот да. Ал мисалы сөзмө сөз айтпайт, мен баламдан нааразымын деп айтпайт. Бирок баласы ошол нерсени уланта бере турган болсо, улантып мисалы энесин ушунчалык нааразы кыла бере турган болсо, аялдын тилин кирип алса, же башка аялдын тилине кирсе, же болбосо өзүнүн алдындагы милдеттерин аткарбаса, мисалы жашоодогу милдетин, үй бүлөдөгү милдетин аткарбаса, ошол карып калган ата энесине бир кызматын кылбаса, же бир ошолорго келип муктаж болгон ата энесине бир көңүл буруп койбосо, мындай учурда анда эне акырындык менен бара айтышы да мүмкүн. Бирок бул нерсе чектен ашканда да, мисалы бир эле жолу башка бир адамга, бир адамдын табиятында бар нерсе, мисалы бирөөгө жамандык кылып койсо, шер эле жамандап баштайт да. Бул жаман экен, начар экен, жакшылыкты билбейт экен, жакшылык кылдым эле,
жакшылыкты билбеген адам экен дейт дагы. Эне эч качан антпайт. Эне бала чектен ашып кеткенде, эненин үмүтү үзүлгөндө ошондо нааразы болушу мүмкүн да, ошондо айтышы мүмкүн. Мен ушул баламдан нааразы болдум депчи. Мен жашоодо андай адамдарды көргөм. Ошол мен баламдан ыраазы болбой өттүм деп ыйлаган энелерди көргөм. Ушул балам ушул мени ыраазы кылбады депчи. Бизде бар экен, а? Бар, албетте бар. Мен могу нерсени да кошумчалап кетким келет. Бул айтып атпайбытыкпы, Куранда ата-энелерге жакшы мамиле кылгыла деп буйрук берип атат бизди, ошого үндөп атат депчи. Демек биз бул жерден билсек болот. Демек, эгер адамдын табиятында, психологиясында ошо ата-энеге ата-эне ушунчалык камкор кылып өстүрсө, чоңойтсо, багып өстүрсө деле, ал нерсени көрбөй ата-энени таштап салууна болгон бир ийүүлү бар экен да адамдачы. Ошондон улам дагы бизге ошо аятта, хадистерде ата-энеге жакшылык кылгыла, ата-энелер менен жакшы мамиледе болгула, аларга урмат кылгыла, кызмат кылгыла деп да ошондон улам дагы айтып атат да. Демек биз мусулман коому, ислам дүйнөсү мусулман коому ошон үчүн биз жакшы кылатбыз да. Ал эми мусулман эмес коомдордо демек ошондой нерсе болбогондуктан дагы ал нерсе нормалдуу нерсе да. Демек жалпы эле адамзатта, инсаниятта бул нерсе бар да. Ошол нерсени көрбөй коюу, ата-энеге ушунча өстүрсө дагы ошол нерселерин көрбөй аларды таштап кетүүгө болгон кандай дейли, майыл, ийүүлүү, ыктоо бар да. Аллах разы болсун, чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт өтө кыска. Башында айттык эле, мына өз соңуна келип жетип калды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз сиздердин назарыңыздарда ата-энелерди урматтоо боюнча чакан маек курдук. Ал үчүн өзүбүздүн агаларды, дин таануучу, ушул дин тармагында Ислам онлайн KG медиа порталынын негиздөөчүсү Эрланбек Нусупбаев агайыбыз келди. Жана ошондой эле теолог Уланбек Калмырза уулу бир туугандарыбыз келип, ушул тема боюнча маек куруп берди. Сиздерге дагы бир жолу Марва жана Аян телеканалынын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Аллах разы болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Биз ойлойбуз, биздин бүгүнкү коллективдин кылган эмгеги текке кетпеди окшойт, анткени өтө жакшы пайдалуу маалыматтар айтылып өттү. Ал эми алдыда менин кесиптешим Марс Моитовдун алып баруусундагы Билим Тайм деген интеллектуалдык оюн эфирге чыкмакчы. Андан соң Эртурул көркөм телесериалы дагы сиздердин назарыңыздарга сунушталат. Марва жана Аян телеканалынын ошол орозого арналган теледолбоорлору күн сайын кечки 7ден түнкү 12-ге чейинки аралыкта уланып атат. Биз менен бирге болуңуздар жана сиздердин таанышыңыздарды дагы ушул каналга чакырып коюңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.